أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Tafsir savağımızda ulantabız. Tafsir savağımızdan Mutaffifin sürесін оқып жатқанбыз. Аллах Тағаладан жардам сұраған ауалда мына ушул сүрөнүн тафсирини келген жерибизден окууну улантабыз. Кал Аллах азза ва жалла: Калла инна китабал фуджари лафи сиджин ва ма адрака ма сиджин китабун марқум вайлу яума изин лил муказзибин. Чындыгында фуджар бузуку адамдардын китеби сиджинде. О Мухаммад, biz bildirбесек сиджин эмне экенин сен кайдан билмексиң? Ал жазылган китеп дейт. Сиджин бул сиджин деген сөздөн алынган. Сиджинун дегени бул түрмө дегени. Сиджин бул тафсир алымдардын айтымына караганда 7 кабат жердин астындагы тар bir жер дейт. Мына ушул сиджинде фуджар капырлардын руху өтө чектен чыккан, күнөөлөрдү ашкере жасаган, дайыми жасаган капыр жана бузуку адамдардын руху сиджинде сакталат дейт. Китеби менен, амал китептери жазылган китеби менен биргеликте. Буга бир хадис келтирсек, İmam Ahmed rahimahullah Barra ibn Azib radıyallahu anhudan rivayet kılgan hadiste İmam Ahmed rahimahullah Barra ibn Azib radıyallahu anhudan tömönkü hadiste rivayet kılıp keltiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Жақшы insan düynödön ötör kezde, takva insan düynödön ötör kezde ağa perişteler kelet. Mындайча айтканда өлüm периштеси келет. Жана бейиштен ырайым периштелери бейиштен кепин алып, анын рухун ороп алып кетүү үчүн келишет. Өлüm периштеси жанагы жакшы инсандын рухуну, о Аллах разы болгон, жакшы болгон нафс жан чыккын дегенде, bir idişten bir idişke su kандай жеңил куюлса, ошондой жеңил чыгып, анан өлүм периштеси ошол жанын алгандан кийин ырайым периштелери бейиштен алып келген кепинге жанын, ошол рухун урошуп, асманга карай көтөрүлүшөт дейт. Анан асман эшиктери ачылып отуруп, анан асмандагы периштелер ма хадихи руху таййиба, бұл қандай ғана жақшы жан екен, қандай ғана жақшы рух екен, Аллах разы болған жан екен деп, періштелер әрбір асмандың ошол қауатынан өткен сайын ал жанға мақтау айтышат екен. Мындайча айтканда, мына ушундай қандай жақшы жан екен деп, мына ушундай сөздөрдү айтышып, анан жанагы пенденин рухун 7-чи асмандан жогору тарапка алып барып, Аллахтын алдына барган кезде, Аллах Таала аны, жаныны, ошол рухуну иллийинге жазып койгула дейт экен. Жакшы инсандардын, таква инсандардын руху иллийинде. Эми ал кийинки сабактарыбызда келет. Эми жаман инсанга, капыр инсанга өлүм периштеси келген убакытта, о Аллахтын ачуусун келтирген, Аллах разы болбогон өтө бир жаман бир нафс жан чыккан дегенде, ушунчалык денеде жан
тияк биягына титиреп таралып денесинде, анан чыгуу өтө кыйын болот экен. Бир зымды, бир теринин тиягына салып туруп тартсаң, терини жулуп аласың да. Мына ошондой жаман капыр инсандардын, бузук инсандардын жанына каттуу жулуп алат экен. Дарактын тамыры менен, дөмүрү менен жулуп алгандай, трактор келип туруп тамыры менен даракты жерден тамырыны жулуп алганда кандай оңоруп чыгат. Мына ошондой эле капыр инсандардын жанына Аллах Таала мына ушундай периштелерге алдырат экен, ушундай каттуу алат экен. Анан ал жаны чыккандан кийин аны тозоктон алып келинген, периштелер алып келген кепин менен оролуп асманга карай көтөрүлөт экен. Анан асманга чыгып, асман эшиктери ачылбай, анан периштелер аны жамандашып, кандай гана сасыган жаман напс экен, жаман рух экен, жаман жан экен деп, мына ошол кезде анан ошол жанды жерге карай атат экен. Жерге карай атканда, ошол жердин астындагы сиджин деген жерге келип түшөт экен, китеби менен, амалдары жазылган китеби менен биргеликте. Китабу маркум дегени ошол китептери жазылган дейт. Бул сиджиндин тафсири эмес. Китабу маркум ошол капыр инсандын жаман амалдары жазылган, бузук инсандын жаман амалдары жазылган китеби менен биргеликте ошол сиджинде сакталат экен. Мисалы үчүн биз деле муздаткыч сатып ала турган болсок, же бир телефон сатып ала турган болсок, же бир кайсы бир нерсени сатып ала турган болсок, ошол нерсенин ичинде китеби менен бирге келет. Ошол китебин алып коебуз. Эгер бузулуп кала турган болсо, ошого карап биз орнотобуз, ошого карап туруп оңдоп алабыз. Мына ошол китеби менен бирге келет. Инсандагы ошол руху китеби менен биргеликте, жакшы инсандардын руху иллигинде сакталат экен, китеби менен биргеликте, жана ошондой эле жаман инсандардын, капыр инсандардын, бузуку инсандардын, чектен чыккан инсандардын руху, жаны китеби менен биргеликте сиджинде сакталат экен. Эми сиджин ошол тозокко кире турган адамдардын тизмеси. Китабу маркум ошол номери менен номер көрсөтүлүп, ошол жерде тозокко кире турган адамдардын тизмеси болот. Ошол сиджинде сакталат экен. Бул эң чектен чыккан бузук, чектен чыккан капыр, залым адамдардын руху, китептери, амал китептери сактала турган ошол тар бир орун деп айтылат. Мына ошол таразадан урдаган адамдар, таразаны тартканда андан кемитип алган адамдар, жана бирөөгө бир нерсени өлчөп бергенде аны кемитип койгон, азайтып койгон адамдардын акыр акыбети дагы мына ошол аяттардан кийин мына бузук, жаман адамдардын акыр акыбети, ошол жанынын, рухунун акыр акыбети амалы менен биргеликте сиджинде сакталат деп айтылып жатат. Мына ошондуктан биз коркушубуз керек. Ошол сиджиндеги тозокко кире турган списокторго түшүп калуудан, атыбыз ошол жерде аталып калуусунан Аллах өзү сактасын бизди. Китабу маркум вайлу яума изил лил муказзибин. Ошол сиджинде тозокко кирүүчүлөрдүн списогунда жазылып калган ошол бузуку, арам, ушунчалык арам күнөө иштерди ачык жасаган адамдар, эми ошол адамдарга вайыл болсун дейт. Тозок болсун. Алар кыямат күндү, сурак күндү жалган деген дейт. Бул сурак күнүнө иман келтирүү, бул имандын бир түркүгү болуп саналат. Сурак күнүнө, эртеңки күн, акырет күнүнө, кабыр жашоосуна, кабырдагы неемат жыргалчылыктарга, кабырдагы азаптарга иман келтирүү бул акыйда болуп саналат. Кайып нерселерге иман келтирүү бул акыйданын дайча айтканда бир бөлүгү. Инсан бул нерсеге иман келтирбесе, динден чыгат. Мына ошондуктан Аллах Таала сурак күнүнө иман келтирбеген, тозок менен бейиштин бар экендигине иман келтирбеген адамдарга тозок болсун деп айтып жатат. Аллазина юказзибуна бияумиддин, алар ошол вайыл болгон, тозок болгон адамдар. Ошол сиджинде рухтары, амал китептери менен бирге сактала турган адамдар кыямат күндү жалган деген дейт. Эми вама юказзибу бихи илля куллу му'тадин асим. Эми кыямат күндү ар бир чектен чыккан күнөөкөр адам жалганга чыгарат. Инсан бул акырет күнүнө иман келтирбесе, кыямат күнүнө иман келтирбесе, ошол инсандын акыйдасы бул бузук бир акыйда болуп саналат. Бузук бир ишеним болуп саналат. Аны чектен чыккан адам гана кыямат күнүнө иман келтирбейт. Иза тутла алейхи аятуна кала асатирул аввалин. Эгер аларга
биздин аяттарыбыз окулса мурдагылардын жомогу дейт. Эми Аллах Таала адам баласына пайгамбарларды жиберди. Пайгамбарлардын алгачкысынан тартып акыркысы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейинки бардык пайгамбарлар таухидке чакырышты жана ширктен кайтарышты. Нух пайгамбар дагы, Шуайб пайгамбар дагы, Худ пайгамбар дагы, жана Салих пайгамбар дагы, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы мына Кур'ан-ы Каримге чакырган, шариатка чакырган убакытта, исламга чакырган убакытта, о коомум, элим, Аллахтын бир өзүнө гана сыйын кыл, ага эч бир нерсени шерик кошпогула деп айтышкан убакытта, алар биз ата бабаларыбыз сыйынып келген нерсени таштабайбыз. Силер айтып келген нерсе байыркылардын жомогу дешти. Азыр деле адамдар табылат. Эгер аларга аят, хадистер окулса, сахих хадистер окулса, аяттар окулса, ошол нерсенин чындыгы экендигин билип туруп, бул байыркылардын жомогу. Кур'ан-ы Карим, Кур'ан азыр бул жашоого дал келбейт. Азыр заман башка, пайгамбардын заманы башка болгон. Азыр заман башка. Бул заман азыр техника өнүгүп турган заман, технология өнүгүп турган заман. Азыр Кур'ан бул жашоого дал келбейт деп, мына ушундай нафсини каалап, нафсини ээрчип, шайтанга ээрчип мына ушундай сөздөрдү айткандар дагы бар. Бул инсандар дагы бул Кур'ан окулган убакытта бул байыркалардын жомогу деген адамдардын катарында эле мына ушундай сөздөрдү айтуусу. Кур'ан бул азыркы заманга дал келбейт. Бул ошол мурдагы, бул эскиче, бул нерсе, бул эскиче деген нерсе жок. Кур'ан-ы Карим биздин ар бир жашообуздун тармагын өз ичине камтыган. Биз Кур'ан-ы Каримден бардык нерсени жообун алабыз. Кур'ан-ы Каримде бар нерсенин акыйкаты баяндалган. Мына ошондуктан ошол капыр инсандарга жана ошондой эле чектен чыккан инсандарга, мына ошол мурдагы пайгамбарларга келген азаптар эскерилсе, айтылынса, бул байыркылардын жомогу. Бизди эми коркутпай кое бер. Худ пайгамбардын элине келген азап менен, Салих пайгамбардын келген азап менен, ошол Нух пайгамбардын элине келген, коомуна келген азап менен эмне эле бизди коркутуп атасың дейт. Астагфирулла. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге өткөн пайгамбарлардын коомдорунун башына түшкөн, аларга келген балелерди бизге баяндап берген. Силер дагы динде чектен чыга берсеңер, бул Кур'ан сүннөттөн алыстай берсеңер, Аллахтын шариятына толук кирбесеңер, мурдагы пайгамбарлардын башына моундай бала келген, силерге дагы келип калышы мүмкүн. Аллах өзү сактасын десең, бул ошол замандагы бир табияттын бир балеси болгон деп бул нерселерди Кур'ан-ы Каримде айтылган өткөн элдердин башына түшкөн азаптарды бир байыркылардын бир жомогу катары элестетет. Бул туура эмес бул. Кур'ан-ы Карим кыяматка чейин бул акыйкат болгон китеп. Кур'ан-ы Каримден бар нерсенин жообу бар. Ошондуктан шарият динибиз негизи бул Кур'ан-ы Карим. Биз Кур'ан-ы Каримдеги ар бир аятка иман келтиребиз. Ар бир аятка амал кылганга аракет жасообуз керек. Кур'ан-ы Карим бул байыркылардын жомогу эмес. Кур'ан ар бир нерсени факты менен, далили менен баяндап койгон китеп. Келла бал рана ала кулубихим ма кану яксибун. Алар ошол сиджинге түшүп калган адамдар. Тозокко кирүүчүлөрдүн списигинен катарынан орун алып калган адамдардын жүрөгү алар жасаган иштери себеп, амалдары себеп, кесип кылып алган күнөөлөрү себеп алардын жүрөктөрү карарып кеткен дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, инсан бир күнөө жасаса, бир жүрөгүндө бир чекит пайда болот дейт, бир точка пайда болот, карарган бир точка. Эгерде ал тооба кыла турган болсо, ошол нерсе кетет. Эгер тооба кылбаса, Имам Куртуби рахимахулла айткандай, ал жүрөгүн ороп калат дейт. Жүрөгүн ороп калат. Жүрөктү күнөө ороп калгандан кийин ал эч качан жакшылыкты кабыл албайт. Анан кайсар бир жүрөк айланып калат. Натыйжадан Аллах Таала аны мөрлөп коет, печат басып коет. Анан аяттар окулса, хадистер айтылса, бул ата бабабыздын жолунан таппадык, бул ата бабабыздын жолуна дал келбеген деп анан нафси каулоосун ээрчип, шайтанды ээрчип жашап калат. Ал эми жүрөктү күнөө ороп кала турган болсо, ал пенде шайтанды ыраазы кылат муну менен. Ал эми ошол жүрөктү агарта турган нерсе, ошол жүрөктү кара точкалардан, ошол күнөөлөрдөн тазалай турган нерсе бул истигфар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, менин да жүрөгүмө чаң басып калат, мен да бир күндө 100 жол истигфар айтам дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай чаң басып калат пайгамбарыбыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күнөөлөрдөн таза киши. Күнөөлөрдөн таза киши, бирок
Айлана чөйрөдөгү адамдардын таасири бар, күнөөлөрүнүн таасири бар. Мисалы үчүн алдыңдан бир машина өтүп кете турган болсо, ал чаңытып өтүп кете турган болсо, сага деле таасир тийгизет, ошол чаң сага деле жугат. Сага деле таасирин көрсөтөт. Көчөгө чыксаң, же башка жакка кирсең, же телефонго кирсең, жаман нерселерди көрсөң, ошол жаман ишти жасап жаткан адамдардын таасири сенин жүрөгүңө дагы таасирин көрсөтөт. Натыйжада инсандын жүрөгү күнөө менен оролуп кала турган болсо, эч качан акыйкатты көрбөйт инсан. Азыркы кезде көпчүлүк адамдардын акыйкатты көрбөй аткандыгынын себеби, тиги моундай дейт, бул мындай дейт, кимдики туура экендигин да билбей калдым дегени, ошол жүрөгүн алгач, ошол инсандын жүрөгүн алгач күнөө басып калган. Ошондуктан ал акыйкатты биле албайт, акыйкатты көрө албайт. Куран сүннөт менен көп жакшы жаман амалдарын таразалай албайт. Келлебел рана ала кулубихим ма кан яксибун. Алардын жүрөктөрү кылган амалдары себеп, жасаган күнөө иштери себеп карарып кетти дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам истигфар айтат эле, күн сайын 70 жолу, 100 жолу истигфар айтат эле. Азыр күнөөңүзгө истигфар айтыңыз, истигфар айтып жүрөйлү. Күн сайын намаздардан кийин истигфарды көбөйтөлү десек, мен эмне күнөө жасаптым, истигфар айта турган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин жүрөгүмдү ушундай чаң басып калат эле, мындайча айтканда. Мен да бир күндө 100 жолу истигфар айтам, 70 жолу истигфар айтам деп гана хадистерде келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам истигфар айткандан кийин эмне үчүн мен күнөөлөрүмө истигфар айтышым керек деген адамдын өзү мына ушундай сөздү айтканы, бул чоң күнөө, бул өзү бул чоң күнөө. Аллах Таала инсан тоба кылса, акыйкатка кайтса, Аллахты таанып билсе, Аллахтын таухидин тастыктаса, растаса, ширкти таштаса, жаман иштерин таштаса, Аллах кечирет. Аллах мээримдүү, райымдуу зат. Келла иннахум ар раббихим йаума изил ламахжубун дейт. Ошол сижжинде тозокко кире тургандардын списигинде, катарында, тизмесинде болгон адамдардын, ошол адамдар кыямат күнү Раббилерин көрүүдөн тосулуп калышат дейт. Кыямат күнү Аллах Таала эсеп майданына, махшар майданына келет, анын келүүсү өзүнүн улуулугуна лайык. Мына ошол күнү чектен чыккан капырлар Аллахты көрүү, бул акыйкат, ахлу сунна вал жамаанын бир этикады, бул чоң бир акыйкат. Кыямат күнү пенделер, момун мусулмандар кыямат күнү Аллах Тааланы көрүшөт. Жана ошондой эле бейиште дагы Аллах Тааланы көрүшөт. Ошол күнү мына ушундай чектен чыккан капырлар, арам ишти жасагандар, арам хорлук менен мына ушундай жашоосу өткөн инсандар Аллах Тааланы көрө алышпайт. Аллахты көрүүдөн тосулуп калышат. Имам Шафи рахимахулла, Имам Малик рахимахулла мына ушул кыямат күнү Аллахты көрүү акыйкат экендигине мына ушул аятты далил кылышкан. Инсан мына бейиште, эгер бейишке кирип кала турган болсо, бейиштеги эң улуу неимат, бейиштеги эч бир неимат бул неиматка дал келбейт экен, тең келбейт экен. Бул Аллах Тааланы көрүү экен. Аллахтын жамалыны, Аллахтын жүзүнү көрүү экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силер бейиште Аллах Тааланы толуп турган ай сыяктуу көрөсүңөр деген. Айга окшоткон, толуп турган айды кандай көрсөк, дал ошондой көрөсүңөр деген. Аллахты көрүү акыйкат. Ал үчүн эрте мененки багымдат намазына жана асыр намазына бекем болгула деген. Ким мына ушул эки намазга бекем боло турган болсо, бейиште Аллахты көрөт экен. Аллахты көрүү насип болот экен. Аллахты көрүү деген нерсени кээ-бир адашкан топтор, мисалы үчүн муътазилелер жокко чыгарышат. Аллах көрүнбөйт. Бейиште дагы жана ошондой эле кыямат күнү дагы пенделер Аллахты көрбөйт дейт. Бул Аллахты көрүү акыйкат. Бул нерсени Аллахты көрүү маселеси боюнча бул чоң бир сабак. Кээ-бир алымдардын кээ-бир маселелерде бул маселе боюнча дагы талаш тартышы бар. Бирок Аллахты көрүү акыйкат, ахлу сунна вал жамаанын акыйдасы боюнча биз кыямат күнү дагы бейиште дагы Аллахты көрөбүз. Бул нерсени иншалла акыйда сабактарыбызда кеңирээк өткөнгө аракет жасайбыз. Сумма иннаху ласалул жахим. Анан кыямат күнү сурак болгондон кийин капырлар, ошол сижжинде топтолгон адамдар, списоги ошол сижжинде тизмеленип беш тозокко кире турган адамдар тозокто жахимде азапталат экен. Жахим бул бир тозоктун бир аты. Тозокто азапталышат экен. Анан тозокко ташталып, тозокко сүйрөлүп алып барылып, жүздөрү менен ташталган убакытта сумма юқалу хаза аллази кунтум бихи туказзибун. Анан аларга айтылат экен. Мына ушул силер жалганга чыгарган тозок, жалганга чыгарган от, мына ушул дейт экен.
аларга кийин айтылынат экен. Эми кыямат, акыйкат ар бир инсандын акыр акыбети бейиш менен бүтөт же тозок менен бүтөт. Ар бир инсандын колунда ыктыярдуулук деген нерсе бар. Азыр инсан чыгып туруп, ар бир инсан чыгып туруп жакшы ишти да жасай алат, жаман ишти да жасай алат, күнөөнү да жасай алат, бузук жаман күнөө иштерди да жасай алат, жакшы иштерди да жасай алат. Инсанда ыктыярдуулук деген нерсе бар. Мына ушул ыктыярдуулук инсанга берилген. Мунун натыйжасында инсан же жакшы амал жасайт, же жаман амал жасайт. Анан мунун кийин эсебини кыямат күнү берет. Мына ушул кыскасы мына ушул аяттардын тафсири. Иншаллах калганын эмки сабакта окуйбуз, улантабыз. Аллах Таала билбегенибизди билдирсин, билгенине амал кылган, илимине амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Субханакаллахумма хамдика ашхаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.